Арбагыла улуу элдин урпактары, келечек ээлери болгон кымбаттуу биздин балдарыбыз, бөбөктөрүбүз. Эл аралык балдар күнүбүз кут болсун. Негизи эле бир жылда бир келген ушу балдар күнүндө гана балдарыбызды эстеп, алардын көңүлүн көтөрүп, канатын күүлөп, шык дем берип эле ушундай иш-чараларды өткөрүп коюу албетте аздык кылат. Бүгүн ушул кыргыз элинин куту болгон Айкөл Манас бабабыздын небересинин атын алып жүргөн куттуу ушул Сейтек балдар борборунда өтүп аткан жашынмак аттуу балдар ыр жыйнагынын таанытымына куш келипсиздер. Бүгүнкү иш-чаранын себепкери туурасында бир эки сөз айтып коелу. Көп жылдар бою билим берүү тармагына өзүнүн эмгегин сиңирип келген, талбай эмгектенип келген, мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө өзүнүн жигердүү салымын кошуп келген мыкты педагог, филология илимдеринин кандидаты, жазуучулар союзунун мүчөсү болгон акын эжекебиз Элмира Төлөкованын калемине таандык болгон ушул балдар ыр жыйнагынын ээси ушул бүгүнкү жашынмак китебинин бет ачары болуп атат. Эмне деген керемет ырларды биз мамлекеттик тилибизде, кыргыз тилибизде дагы, расмий тилде дагы, анан дүйнөлүк тил болгон англис тилинде дагы ушул биздин бөбөктөрүбүздүн аткаруусуна баарыбыз күбө болобуз. Ал эми азыр ушул балдардын күнүнө карата ушул өзүнүн куттуктоо сөзүн айтуу үчүн сахнага Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Капалбаев Октябрь Эркиновичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, эжелер, кадырлуу биздин бөбөктөр. Элмира Төлөкова эжекебиз жазган мынакей китептин бет ачары болуп атат. Тушоосу кесилип атат. Албетте мындай ырлар көп, мындай китептер көп. Бирок ошо китептин кадыр баркына жете турган, аны андан ары улап кете турган мына сиздер. Жаш жеткинчектер, жаш өспүрүм балдар, кыздар. Мына бул жерге жөнөкөй балдар, кыздар келген жок. Ушул таланты бар. Талантынын бир таланты мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул ыр дүйнөсүнө, музыка дүйнөсүнө, китеп дүйнөсүнө сүңгүп кире турган балдар, кыздар келди деп түшүнөм. Ошон үчүн Элмира эжекебиздин жазган китебинин жолу байсалдуу болсун. Мынакей музыкалары менен, ноталары менен чыгып атат. Ушулар ырдалып турса, жаңырып турса, сыймыгыбыз артып турса, мына ошондо биз мыкты болобуз. Дароо 3 тилде жазылды. 3 жазылып, которулуп, музыкалары менен. Мына ушул улуттук тил комиссиясы кыргыз патент деп коебуз. Кыргыз патенттин ушу демөөрчүлүгү менен, ушундай көптөгөн талкуулар менен, конкурстун жыйынтыгы менен ушундай китептин бизге тартууланып жатышы бул абдан жакшы жөрөлгө, жакшы самалык деп билебиз. Мына биздин арабызда акындарды, жазуучуларды, окумуштууларды көрүп атабыз. Мына ушундай конкурстарга катышып дагы сиздердин дагы эмгектериңиздер, мурастарыңыздар кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна, кыргыз илимине, кыргыз педагогикасына, этнопедагогикасына ыңкалып калса абдан жакшы болот эле. Ошон үчүн жигердүүлүк менен иштеп бериңиздер суранабыз. Китебибиздин жолу ачык болсун, байсалдуу болсун, артынан дагы жакшы китептерди ээрчитип келсин. 1-июнь балдардын эл аралык майрамы менен дагы чын жүрөктөн куттуктап, Кыргызстанга татыктуу ээ болуп, Кыргыздандын татыктуу жолун улап кетүүчү улан кыздардан болушун тилеймин. Бүгүнкү самалыгыбыз ушуну менен токтолбой, мына Элмира айымдын Жашынмак деген китеби кыргыз тилинде, орус тилинде, анан англис тилинде чыгып атат. Азыр ушул 3 тил менен чектелбестен түрк тилине да которулуп атат. Буюрса келечекте ал түрк тилинде басылган эмгеги дагы өзүнчө китеп болуп чыгаарына биз тилектешпиз. Анан ошого чоң өзүнүн көмөгүн берип аткан биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин жетекчилиги, атап айтканда ректору Алпаслан Жайлан мырзага куттуктоо сөз үчүн сахнага чакырабыз. Элмира айым дагы ошо Манас университетине көп жылдан бери эмгектенип келип атат. Анан ошол эмгектенип аткан жамааттын жетекчилиги да ошентип колдоо көрсөткөндө биз терең ыраазычылык билдиребиз. Manas Üniversitesi
Kırgız dilinin gelişimi için çok büyük çaba göstermektedir. Her yıl 1500-2000 öğrenciye en iyi şekilde Kırgızca eğitimi vermektedir. Bu eğitimde de modern dilleri öğretiminde dünyanın ilk 300 üniversitesinden biriyiz. Манас университети айрыкча кыргыз тилине өтө олуттуу салым кошуп келүүдө. Жыл сайын 1500-2000 студентке кыргыз тили окутулат Манас университетте. Заманбап тилдерди окутуу жаатында дагы дүйнөдөгү алдыңкы 350 университеттин катарында. Sayın Cumhurbaşkanımız Sadır Japarov Beyefendi Kırgız dilinin ne kadar önem gösteriyorsa her Kırgız ferdi, her ana baba olarak biz de onun gösterdiği yoldan gençlerimize dilimizi ve kültürümüzü öğretmeliyiz. Biz Manas Üniversitesi olarak kıymetli hocamız 21 yıldır üniversitemizde Kırgızca öğreten, gençlerimize varıyla yokuyla her şeyiyle Kırgızca öğreten hocamız aynı zamanda balalara da kitap yazdı. Kendisini kutluktayım. Урматтуу президент Садыр Жапаров кыргыз тилине абдан терең маани берип келет. Мына ошол президентибиз кыргыз тилине кандай терең маани берсе, биз дагы энаталар катары, балдар катары кыргыз тилине ошондой терең маани берип, кыргыз тилине өнүктүрүүгө салым кошушубуз керек. Биз Манас университетинде 21 жылдан бери иштеп келе жаткан кыргыз тилин үйрөтүү жаатында эмгек сиңирген биздин мугалимибиз ушундай балдар жөнүндө, балдарга дагы, балдар үчүн арналган китеп жазыптыр. Биз бул ийгилигинен улам аны куттуктап өтмөкчүбүз. Mayıs ayında çocuk bayramı kutlayacağız. Burada olan bütün çocukları, ailelerini, annelerini, babalarını ben çocuk bayramı için Manas Üniversitemizde CAL'a davet ediyorum. Gelsinler, birlikte olalım, birlikte kutlayalım. Биз Манас университетинде балдардын майрамын куттуктайбыз. Манас университети катары бул жерде отурган ата-энелерди жана балдарды бардыгыңыздарды чакырабыз. Келиңиздер бирге майрамдайлы. Эмесе бүгүнкү кече үчүн дайындалган концерттик программабызда бөбөктөрүбүз шайма-шай көшөгөнүн артында бизди күтүп жатат. Ар бир биздин чыккан кичинекейлерибизге өзгөчө колдоо көрсөтүп, кол чаап туруңуздар. Эң алды менен жашынмак деген ырды угабыз. Ырды окуу үчүн алдыңыздарга номер 99 орто мектебинин окуучулары Курбанбоева Маржана чыгат, кыргыз тилинде окуйт. Кулматова Лилияна орус жана англис тилинде, ал эми Маджитова Мадина англис тилинде сиздерге окуп берет. Автор Эльмира Төлөкова. Жашынмак. Кел ойнойбуз, жашынмак. Балдар издейт жашынсак, ыкчамдыгың байкалат, жашынганды батимтап. Чумалеки чум-чум, көзүңдү бек жум-жум. Жашынарга жер жок, көздөрдү ачмай жок. Коңул жерди биз ыктап, таап алышпайт жашынсак. Балдар байкап калбасын, карай бербей башын кат. Кызык оюн жашынмак, досторду бек жашырсак. Көздү жумбайын десең, жашынганды батимтап. Прятки. Вышли погулять, ребятки. Рассчитались. 1, 2, 3. Поиграть решили в прятки. Кто выходит, тот води. Если я искать пойду, очень быстро всех найду. Ла-ла-ла, за-за-за, крепко я закрыл глаза. Я считаю 1, 2, 3. Спрячься и не выходи. За-за-за, ла-ла-ла, детям прятаться пора. 3, 2 раз считаю я. Всех сейчас найду, друзья. Моя очередь настала. Тоже прятаться хочу. Тот, кто скрыться не сумеет, подходи, я научу. Вот местечко, чтобы укрыться.
замереть и затаиться. Думаешь, глаза зажмурил, сразу невидимкой стал? Как-то крепко их не щурил? Я секрет твой разгадал. Прятки летом целый день, нам играть совсем не лень. Эми biz бұл ырды Мадина экобуз англис тилинде айтып беребиз. Hide and seek. Let's play hide and seek with an adventure streak. The seekers here quick find us hiding in a blink. Get ready to begin the game. Take care to tightly close your eyes. You mustn't see where people hide, so remember not to peek. Hide somewhere special and no one will find you. But don't raise a head or else you'll be caught. What an intriguing game this is, where everyone is hiding. If too eager to close your eyes, you'll be find the hiders quicker. Азыр дал ушул жашынмак деген Элмира эжекебиздин ырына Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү обончу Догдурбай Урманбетов агайыбыз обон жазган экен. Алдыңыздарга Аруна Борборунун кыздарын чакырайын, сиздер үчүн аткарып беришет. Бийди даярдаган хореограф Айгерим Кадырбекова. Шакек Салмай, Элмира Төлөкова. Аткаруучулар номер 99 орто мектебинин окуучулары Абабакирова Айлин жана Ахынова Раяна көркөм окуп беришет. Кыдыр ата тизилип, чогуу туруп ойнойбуз. Аллахсай барыбыз. Бир шакекти ойлойбуз. Шакек алган шашып чык. Шакегиңди катып чык. Бирөө байкап калбасын, катарыңдан атып чык. Алаканды ачабыз, шакек түссө катабыз.
Kimge şakek düşkönün bilgi çekti şaşabız. Şakek algan kubanat. Şak çıgarda kubalap. Baldar karmap kalışsa al жеңиштен kurkalat. Biz Raynoköbüz hazır ушуларды орус тілінде айтып беребиз. Колечко, колечко, мы садимся все рядком и кольцо передаем. Тот, кто в воду, выходи и внимательно смотри. Колечко, колечко, выйди на крылечко. У меня в руках кольцо, не сможет удержать никто. Я ладошки закрываю и колечко таю. И не скоро все узнают, что в руках его храню. В руки мне кольцо упало, мне так нравится играть. Но когда меня поймают, все придется отдавать. Эми биз ушуларды англис тілінде айтып беребиз. Hidden ring, we all sit in line to play this children's game. We must focus on the ring and be ready for anything. The one with the ring must be quick to hide it. They mustn't let anyone know the secrets that they hold. We sit with outstretched palms together. Whoever has the ring conceals it, eager to discover its whereabouts. Everyone tries to guess who has it. So happy to have the ring. Its keeper must stay alert. If suspected and caught out, they are bound to lose the game. Эльмира Төлөкова, ТАП. Ырды номер 99 орто мектебинин окуучулары Амангелдиева Арузат кыргыз жана орус тилинде окуп берет. Өмүрзаков Нуртилек англис тилинде окуп берет. Жаздын көйнөгү жашыл, кыштын чапаны ак, күздүн күрмөсү сары, жайдын кийгенин тап, жел ойносо чөп, шырп, алма төшөт деп, топ, жайда чымчык дейт, чырк, жамгырган дейт, сен тап. Жайдын күнү эң ысык, сууга түштөй жайкаптап, жайдан кийин көз келет, күздө ушат эмне? Айтпат, кымыз ичсең дейт, кылт, көл толкуса дейт, шарп, карды кессең дейт, кырт, шамал кантет, айтпат. Азыр биз ушуларды орус тилинде айтып беребиз. Отгадай. Весна, сарафан носит ярко-зеленый. Зима в белой шубке приходит всегда. Осень и плащ золотой, неудренный. Какое же платье у лета тогда? А ветер играет и шепчет: шик. И яблоки падают на земь. Стук, кричат воробьи. Чик-чирик, чик-чирик. А как дождь поет? Расскажи-ка мне, друг. Наш жаркое лето поход уводит, зовет всех купаться, играть, загорать. За ним урожайная осень приходит. Какие плоды мы будем собирать? Когда пёшка мыс, слышишь ты, булли, а озеро плещет у ног. Ши, скрип, снег скрипит под ногами угули. А знаешь, как ветер поет? Расскажи. Азыр биз ушулардын англис тилинде айтып беребиз. Can you tell me? Spring dress is green, winter's cloak is white, autumn's overcoat is yellow. What color summer's robe? When it's windy, the grass goes swish. You hear apples fall with a sun. In summer, birds call chirp. What sound does the rain make? In summer, it is so baking hot, you burn and jump in the water. After summer comes autumn. Tell me what ripens it this time. When you drink hummus, it gurgles, sea waves roar and crunch. When you walk over snow in crunches, what sound does the wind make? Көпөлөктү саначы
Номер 99 орто мектебинин окуучулары Төлөнова Малика кыргыз жана орус тилинде, Замирбекова Мираида англис тилинде көркөм окуп берет. Қоз қанатты, көп өлөктү карачы, қонду гүлдөргө, канчо экен саначы. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бир учат, көп өлөктөр андан көп. Кызыл сары ағы бар, калдыртканы дагы бар. Келсең биздин бакчага, каалаганың табылар. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бир учат, көп өлөктөр андан көп. Мен ушул ырды орус тилинде айтып берем. Посчитай-ка, бабочек, посмотри на бабочку, как она красива. Подлетела к светику, крылышки раскрыла. Ты, дружочек, не зевай, быстро бабочек считай. Много бабочек цветных, то взлетит, то сядет вмиг. Я могу их сосчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Прилетела на пион черно-золотая, то огромный магаон по ветру порхает. В детский сад к нам приходи, себе любую находи. Мен азыр ушул ырдын англис тилинде айтып берем. Look at all the butterflies with their multicolored wings. As they land on blossoming flowers, look and learn how many there are. 1, 2, 3, 4. There are many nice flowers and even more butterflies fluttering on and around them. Red, yellow, black and white, monarchs are in their midst. If you come to our garden, you are bound to see all sorts. Дал ошол көпөлөктү саначы аттуу ырдын обонун Кыргыз Республикасынын эл артисти айтылуу боюнча Камчыбек Букалаев агайыбыз жазган. Мына азыр Аруна борборунун мүчөсү Даниярова Анжела сиздерге аткарганы турат. Бийди даярдаган хореографы Айгерим Кадырбекова. Кону гүлдөргө канча экен саначы. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. Кызыл сары агы бар, калдырткан дагы бар. Келсең биздин бакчага, каалаганың табылар. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. Балдар кызар жүргө, көпөлөктү куу ойнойбуз. Коз көпөлөктү көп экен, келге көпөлөктөрдү санайбыз. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. Бири консо бири учат, көпөлөктөр. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. Бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1, 2, 3, 4. Кызыл тазыл гүлдөр көп, бири консо бири учат, көпөлөктөр андан көп. 1,
Бакча маалы. Номер 99 орто мектебинин окуучулары Үчкемпирова Таңсулу кыргыз тилинде, Мурзаева Айбике орус тилинде, Абабакирова Айлин англис тилинде көркөм окуп беришет. Апам атам ойготот. Таңкы саат 7-де. Бакчабызга кетебиз, кайта үйгө кечинде. Чыйык чыкылдап, саат жебеси чыкылдап, бакча маңын көрсөтөт, кайсуу бак айтчыбат. Таңкы саат 9-да сабак болот күнүгө. Тамга танып жазганды үйрөнөбүз биз күндө. 12-ни көрсөтөт. Саат жебеси кыскасы. Тамактанып эс алабыз. Анан мезгил уктачып. Мезгил менен жарышып, чоңоёбуз биз дагы. Ата-энени урматтап, эже агайды угалы. Мен ушул ырды орус тилинде айтып берем. Детсадовская пора. В 7 утра у нас подъем. Мама с папой встали. И я встаю, и мы идем с ними в детский садик. Наиграюсь с детворой, вечером бегу домой. Так, тик-так, бегут часы, стрелки часиков спешат. Сколько времени, скажи? Идешь во сколько в детский сад? В саду с утра урок игра, лепка рисование. Чтению пришла пора, буквы знать заранее. Счет, письмо, танцуй и пой. Ах, устали мы с тобой. Часики 12 бьют, на обед позвали нас. Потом в кроватке все идут, наступает тихий час. Время свой ведет отсчет. Мы растем, оно идет. Мы в саду живем все дружно, послушны воспитателям. Но и дома очень важно дочкой быть старательной, маму с папой уважать, никого не обижать. Мен ушул ырда англис тилинде айтып беремин. Time for kindergarten. My mommy and daddy wake me up at 7 sharp in the morning. We go to the kindergarten. Then I come back in the evening. Tick tock, the clock keeps ticking. It's time to go to the kindergarten. Then I come back. Can you tell me the right way? At 9 in the morning, we always have classes. Each day we learn to read and write our ABCs. It's a short time till noon. When the clock strikes 12, we have lunch and go to bed to rest. Time passes and keeping pace, we grow up fast. Let's respect our parents, let's obey our teachers. Бала үмүт, бала ээси келечегиңден. Калкан чеби коргоочусу жериңден. Бала менен улуу тарых уланып жер үстүндө өчпөйт изи элиңден. Эльмира Төлөкова. Урматтуу меймандар, жанатан көрүп жатасыздар. Эльмира Төлөкованын керемет ырларына мыкты обондорду жараткан, көптөн бери ушул балдар дүйнөсүнө кызмат кылып келе жаткан Кыргыз Республикасынын эл артисти Камчыбек Букалаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Догдурбай Урманбетов агайларыбыз мына ушул обончулукта өзгөчө балдар темасына кайрылган мыкты таланттар десек болот. Агайларыбыз арабызда олтурат, бир кол чаап коюңуздарчы. Камчыбек агай, Догдурбай агай, бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар. Мына ушундай балдар дүйнөсүн көрктөндүрүүдө эмгегиңиздер өтө чоң. Кыргыз музыкасында, искусствосунда балдар темасына арналган ырлардын дээрлик бир жарымынан көбүн сиздер жаздыңыздар болуш керек. Мына ошол Камчыбек Букалаев агайыбыздын небереси Айкөл Букалаеваны чакыралы деп турабыз. Анткени Эльмира Төлөкова эжекебиздин Жашынмак деген китебинен Жол чырак деген ырды сиздерге окуп бергени турат. Колунда жол чырагы бар. Агайыбыздын небересине бир кол чаап коюңуздар. Агай мыкты неберелерди өстүрүүдө. Мына мынтип эл алдына чыккан. Чыракты карап ал, анан байкап жолдон өт. Бип, бип, тук, тук, тук. Жолду кесип чуркаба, сары жанып турганда, зыян кылат бул сага. Бип, бип, тук, тук, тук. Сары күсө күтөсүң, кызыл жанса токтоп тур, жашыл күсө өтөсүң. Бип, бип,
Камчыбек агайыбыздын неберелери четинен эл алдына чыгып келе жатат. Буга чейин билесиздер, улуу небереси Сен мыктысың долбоору бар Баластан каналында. Ошол жакта дагы өзүнүн мыктылыгын көргөзгөн. Дагы бир небереси мына ошол биздин улуттук каналда дагы Котормо студиясы менен чогуу үн коштоодо дагы өзүнүн эмгегин жасап жүрөт, кичинекей болсо дагы. Неберелериңиз Кыргызга кызмат кыла берсин агай. Бар болуңуз. Эмесе, урматтуу меймандар, биз программабызды улантабыз. Азыр Элмира эжекебиздин Тай күлүк деген ырын окуйлу. Аны үчүн алдыңыздарга номер 99 орто мектептин окуучулары Абдибапова Нурелди чакырайын, кыргыз тилинде окуп берет. Буранбоев Билал орус тилинде окуп берет. Чыңгызов Абдималик англис тилинде көркөм окуп берет. Атам тайга мингизип, тайды таптап баккын дейт. Тай уктабайт түнкүсүн, күнү-түнү жем чөп жейт. Чү, тай күлүк, күлүктүгүн карачы. Ата бабам сыйлаган ат адамдын канаты. Тай, жан досум тай, уна ат сыйлаган жөө жүрбөйт. Бирок кызык биздин тай, туруп алып үргүлөйт. Ат үстүндө төрөлүп, ат үстүндө ойногон. Мен кыргыздын уулумун, ата жолун жолдогон. Мен азыр орус тилинде айтып берем. Не исполнилось 2 года, а уже я на коне. Окружи коня заботой, говорит мой папа мне. Дай травы, дай вкусный корм, а пои его помой. И тогда, конечно, он будет друг покорный твой. Но, сок, на мне страшен бугорок. Скачем быстро мы с тобой, будто крылья за спиной. Вот машина, друг железный, может он не спать не есть. У меня же друг любезный, у меня лошадка есть. Нет мотора у лошадки, нет резиновых колес, но зато есть у лошадки уши, глазки, грива, хвост. Сын кыргыза, буду всадник предков, путь продолжу я. И с конем я не расстанусь ни за что и никогда. На коне мой дед родился, рост отец мой на коне. Мне их опыт пригодится, их пример поможет мне. Мен ушул ырды англис тилинде айтып берем. Wind yelling, mountains they yelling, my daddy said, I should take care of this kid. It doesn't sleep and eats all day and night. Come on, my wind yelling, look how fast my horses, our ancestors respected horses, for they gave our people wings. My yelling is my friend and my car. He doesn't lie down to those. Show your horse respect and you will always have a vehicle. A true Kyrgyz son. I was born on horseback. We handle horses easily and cherish traditional values. Дал ушул Тай күлүк деп аталган Элмира эжекебиздин ырына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Догдурбай Урманбетов агайыбыз оон жазган. Азыр алдыңыздарга Аруна борборунун балдары аткарганы турат. Бийди даярдаган хореограф Айгерим Кадырбекова. Ата
Селкинчек. Номер 99 орто мектебинин окуучулары Авдигапарова Баяна, Жаныбекова Аделия кыргыз жана англис тилинде, Рыскулов Альберт орус тилинде көркөм окуйт. Күйлөп койчу селкинчекти, улан бийик дебейин. Апам иштен келатканын тебиктен көрөйүн. Күү селкинчек, күү селкинчек, күлі қанат сермеп көккө жете барайын. Атам чырчып жумушунан келатканын карайын. Күү селкинчек, күү селкинчек, күлі куштай учуп талпынайын бактыма. Эл жер үчүн кызмат кылар жеткинчек милдатына. Күү селкинчек, күү селкинчек. Мен ушул ырды орус тилинде айтып берем. Качели, на качелях, высоко взлетаю я. С высоты я много вижу. Вот и мамочка моя. По двору она идет, брата за руку ведет. Кач, качу, на качелях я лечу. За веревку крепко, я держусь из высоты. Вижу двор и папу в кепке, и деревья, и кусты. Папа весело идет, детям сладости несет. Словно птица поднимаюсь к солнцу, в небо, в облака. Всему свету улыбаюсь. Знаю я наверняка, я буду достойным сыном и хорошим гражданином. Биз азыр ушул ырды англис тилинде айтып беребиз. This wing, push this wing, please. I want to go higher. And from a great height, see mom returning from work. Sway, swing, sway. Sway, swing, sway. Sway back and forth, let me fly through the air. I want to see that coming home, tired from his job. Sway, swing, sway. Sway, swing, sway. Sway back and forth, I want to fly to happy future. Now a young teenager, I am ready to serve my people. Эльмира Төлөкова, Jazz. Номер 99 орто мектебинин окуучулары Рыспекова Халима кыргыз тилинде, Карагулова Сумая орус тилинде, Жуманазарова Хадижа англис тилинде көркөм окуп беришет. Топу түйүп какымдан башыбызга киебиз. Жылуу көңүл сергиткен жашыл жазды сүйөбүз. Күндүн жүзү тамылжып, коробузда жаз айы. Гүл тагынат алма бак, коздогондой атайы. Топу түйүп какымдан башыбызга киебиз. Жылуу көңүл сергиткен жашыл жазды сүйөбүз. Мен ушул ырдын орус тилинде айтып берем. Золотистый одуванчик, заплетаем мы венок, одеваем на головку и садимся на лужок. В этом маленьком цветочке лучик солнца золотой, и тепло весны приходит, дарит радость к нам с тобой. К нам во двор весна приходит, улыбается, поет, как румяная девчонка в небе солнышко плывет, как нарядные невесты яблони стоят в саду. Вместе с маленьким веночком за весной я иду. Золотистый одуванчик, заплетаем мы венок, одеваем на головку и садимся на лужок. В этом маленьком цветочке лучик солнца золотой, и тепло весны приходит, дарит радость к нам с тобой. Мен азыр ушул ырды англис тилинде айтып беремин. Spring. We put on her dresses, warm mist and delights. Oh, how I cherish spring, for its warm and loving greenness. The sun smiles down on us as spring enters our yard. Apple trees covered in blossom appear to be specially decorated. We put on her dresses, warm mist and delights. Oh, how I cherish spring, for its warm and loving greenness.
Көз таңмай. Номер 99 орто мектебинин окуучулары Адилбекова Раизат кыргыз тилинде көркөм окуйт, Шамилова Айсезим орус тилинде, Есенкулова Раяна англис тилинде окуп беришет. Тегерете турабыз, жагайды угабыз. Кезек кимге берилсе, аны көзү жумабыз. Шака шака, шак шак, алаканды чап чап. Көзү таңган оюнчу, досторунду таптап. Жакын басып келбейбиз, жеткирбеген желдейбиз. Көзү таңган балага биз мындабыз, кел дейбиз. Эрежиден чыкпайбыз, оюн чыгактайбыз. Мына жетип кармарда чимерилип буйтайбыз. Мен ушуларды орус тилинде айтып беремин. Встали в круг, а кто ведущий? Ну-ка, глазки завяжи. И смешливый, и поющий, в рассыпную все бежим. Хлоп, 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 хлопайте в ладошки. Тот, кто водит на славе, не поймаешь все же. Мы несемся без оглядки, тронь меня, лови его. Разбежались по площадке, не догонишь никого. В жмурки во дворе играем, как по ветру летим. Лавка сала избегаем, поддаваться не хотим. Мен ушуларды англис тилинде айтып берем. Blind man's buff. We stand in a circle, obeying our teachers. Someone takes a turn to put on a blindfold. Everyone begins to clap, 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 clap. Moving fast, the blindfolded player must try to catch the others. We don't move in close, but waft like a gentle breeze. Taunting the blindfolded player, come closer, we are here. We follow the rules strictly. We move very cautiously. Whenever he draws near, we don't let him touch us. Көз таңмай. Сөзі Эльмира Төлөкованыкы, оғыны Камчыбек Букалаевтыкы. Мукаш Абдраев атындағы Республикалық атайын музыкалық орто мектеп интернатының окуучулары аткарат. Эмес урматтуу меймандар, кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиздер 1 июнь балдардын күнүнө арналган
Эльмира Төлөкова эжекебиздин Жашынмак аттуу китебинин бет ачар салтанатына көп болуп жатасыздар. Эми урматтуу меймандар, бүгүнкү кечени уюштуруу үчүн 2 мектеп өтө катуу бир даярдык көргөн. Жанатан номер 99 орто мектептин окуучуларынын өнөрлөрүнө күбө болдуңуздар. Азыр болсо номер 86 орто мектебинин окуучулары өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап башташат. Кезинде бул 2 мектептин жетекчилигине дагы биз чоң рахматыбызды айтып коелу. Жалкоолуктан кач. Номер 86 орто мектебинин окуучулары Талантбекова Зехра кыргыз, орус, англис тилинде көркөм окуйт. Далыев Жаныш, Далыев Байыш балдардын ролун аткарат. Жат, эсал, ухта, ойгон, жуун, тамактан, ичпей, жебей, тойбосоң, күштү аласың каяктан. Тур, бас, отур, оку, иште, жаз, ойно, бийле, ырда, үлгүр, өмүр аз, чурка, жүгүр, шаш, жалкоолуктан кач, кыйындыкты жең, билим кенин ач. Эми ушул эле ырдын орусча котормосун айтып берейин. Не ленись, для чего ложиться спать, чтобы бодрым вставать, для чего зарядку делать, мыть и руки, и все тело, чтобы здоровье сохранять, для чего мне кашу есть, мясо, фрукты, рыбу, хлеб, чтобы расти большим и сильным, быть до старости мобильным, чтобы всюду поспевать. Много надо сил иметь, чтобы работать и читать, чтобы играть, плясать и петь, чтобы науки изучать. В жизни надо все успеть. Ты от лени убегай, к себе близко не пускай, и безделие побеждай. В знания двери открывай, труд поможет, так и знай. Эми ушул эле ырдын англисче котормосун айтып берейин. Don't be a lazy bones, go to bed, sleep all night and wake refreshed. Get up, take a bath and have breakfast, eat up and drink your fill, and you will become powerful. Stand up, walk about, and then sit down, read, write, and study hard, play, dance, and sing a song. Life is short, so live it well. Run and aim to reach your goals. Don't be a lazy bones. Don't give up when things get hard. Try to learn all you can. Эльмира Төлөкова Күз. Номер 86 орто мектебинин окуучулары Алимбаева Асема, кыргыз, орус жана англис тилинде көркөм окуйт. Докторбекова Адеме, Жумакадырова Хадича күз мезгилин сиздерге чагылдырып роль аткарып беришет. Бөбөгүмдер читип, жүрсөм бактаралап, мындай деди капыстан, буга ким жооп таба алат? Эжеке бай айтчы дейт, күз келгени жакшы дейт, бирок күздө шоктук кылып, мынча неге шашты дейт. Бышырам деп жер жемиш, бактаракка барыптыр, жалбырагын байкабай, бүт бышырып салыптыр. Эми ушулардын орусча котормосун айтып берейин. Осень, к нам пришла сегодня осень, с брата в парк пошла гулять. Любопытный брат вопросы очень любит задавать. Почему так рано осень к нам приходит, расскажи. Все листочки пожелтели и посыпались дожди. Но зато скажу я брату, осень — время для плодов. Разве осень виновата, что она итог трудов? Собран хлеб, созрели фрукты, много ягод, овощей. Хороша царица осень для людей и для зверей. Эми ушулардын англисче котормосун айтып берейин. Autumn.
I was walking through the trees alongside my brother when he suddenly asked a question. Let's see who can answer it. Tell me, dear, he said, it's good that autumn has come, but what is a hurry? Cold it is how wait a while, appearing quite reckless. It turned the leaf on the trees. But what is a hurry? Cold it is how wait a while. Жазды күтүү. Номер 99 орто мектебинин окуучусу Хамраева Раяна кыргыз жана англис тилинде, Мурзаева Айбике орус тилинде окуп берет. Түп-түп, түпылдап, қандай сонун ушулчак, ак чатырдан муз эрип, кетип барат кыш узап. Түпү-түпү-түп-түп, тамчыларын ырынып, түпү-түпү-түп-түп, жашыл жазды тосуп чык, чырк-чырк, чыркылдап, чумчук жазды чакырат. Сагындырбай келсе экен, жадырап жаз батыраак. Жарк-жарк, жаркылдап, жашоодо күн шам чырак. Бай чечекей жаз гүлү, бажырайып ачылат. Мен ушул ырды орус тилинде айтып берем. Ожидание весны. Сосульки заплакали, капают слезы. Эта весна у порога стоит. Ходит зима и водит морозы. Пора мне, пора, говорит. Кап, 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 кап. Слушай песню капели. Чик-чик, чирик. Птицы к нам прилетели. Скворец прилетел и веселую песенку он распевает весь день. И скачет по веткам он, словно по лесенке. Звать на весну ему вовсе не лень. Жаркое солнце, ты землю согрела. Ярко пылаешь, горишь, как свеча. Подснежник сосвел, хорошее дело. Ах, чего же весна хороша. Мен азыр англис тилинде айтып берем. Waiting for spring. Drip drop is the sound of the start of a wonderful season. Icicles are melting, winter is departing. Drip drop, drip drip drop. Listen to the song of droplets. Drip drop, drip drip drop. Welcome primavera. Chirp chirp chip. Birds has a new season. May spring shine soon. Don't make us wait. Дал ушул жазды күтүү аттуу Элмира Төлөкованын ырына Камчыбек Букалаев агайыбыз обон жазган. Эмесе Аруна борборунун мүчөсү Мажидова Савина аткарат. Ал эми бийди койгон хореографы Айгерим Кадырбекова. Тыпылдап, қандай сонун ушулчак, ак чатырдан муз эрип, кетип барат кыш узап. Тыпы-тыпы-тып-тып, тамчылардын ырын ук, тыпы-тыпы-тып-тып, жашыл жазы тосуп чык. Тыпы-тыпы-тып-тып, тамчылардын ырын ук, тыпы-тыпы-тып-тып, жашыл жазы тосуп чык. Чыр-чыр чыркылдап, чымчык жазды чакырат, сагындырбай кезекен, жадырап жаз батырап. Тыпы-тыпы-тып-тып, тамчылардын ырын ук, тыпы-тыпы-тып-тып, жашыл жазы тосуп чык. Тыпы-тыпы-тып-тып, тамчылардын ырын ук, тыпы-тыпы-тып-тып, жашыл жазы тосуп чык. Жар-жар жаркырап, жашоодо күн
ошам чырақ, бай-чечекке жаз гүлі, бажырайып ашылар. Тыпы-тыпы-тып-тып, тамчылардың ырын оқ, тыпы-тыпы-тып-тып, жашыл жазы тосып чық. Тыпы-тыпы-тып-тып, тамчылардың ырын оқ, тыпы-тыпы-тып-тып, жашыл жазы тосып чық. Тыпы-тыпы-тып-тып, ля-ля-ля-ля-ля-ля, тыпы-тыпы-тып-тып, ля-ля-ля-ля-ля-ля, тыпы-тыпы-тып-тып, ля-ля-ля-ля-ля-ля, тыпы-тыпы-тып-тып, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Беш таш. Көркөм окуу үчүн алдыңыздарга жана беш таш оюнун сиздерге көрсөтүү үчүн номер 86 орто мектебинин окуучулары Тургунбаева Раяна, Чыңгызханова Айдатка, Өмүрзакова Айтунук, Осмоналиев Нурмухаммед, Асанов Канат, Аманбекова Айдай алдыңыздарга чыгат. Ал эми апанын ролунда Арстанбекова Наилия. 1, 2, 3, 4. 5 taşты alıp жерге çaç. Oynoş üçün 5 taştın tilin bilip oyundu aç. Kolgo 5 taş içinen birö oyun kuralı. Öydö, ıldıy, ırgıtal, almaştırбай turanı. Kök korgıtıp bul taştı жерден alıp birin koş. Oyun şartı ekönü alakanға birge tos. Кезек берип kızlarga. Кезегеңди сен да күт. Ташты 2ден 1 алып, ыргыганга кошуп бүт. 3-чү ирет 1 ташты көк коргутуп, 3-өнү ал. Анан жалкы ташталып, ыргыганга кошуп сал. 4-чү ирет 4 ташты колго жайып батырган, көккө ыргыган, 1 ташка кошол жакты шашылган. 5-чи ирет алаканга 4 ташты алып кысып кой. Ыргыган таш түшкөнчө жерди сыйпап нукуп кой. 6-чы ирет казанбак. Алдынан таш жөргөлөйт. Казанбактан таштарды өткөргөн жан өйдөлөйт. 7-чи ирет дүмпүлдөк. Андан кийин кырашмай, 5 таш ойну ушундай, билбегенди сурашмай. Oyun şartын bilbesek, çöңөнеңден сурагын, ата баба oyunun, unutkarbay ulagın. Эми ушул эле ырдын орусча котормосун айтып берейин. 5 камешков. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаем мы играть. Чтобы хорошо играть, надо правила узнать. Бросим камешки на землю. Этот главный вверх бросай. А пока летит, не дремлем, камень в ручке зажимай. Ход второй, опять бросаем. Он летит, а мы берем. Камня 2 мы зажимаем, терпеливо хода ждем. Главный в 3-й раз полет. Поднимаем камня 3. 4 камням черед. Главный камушек лови. Эми ушул эле ырдын англисча котормосун айтып берейин. 5 stones. 1, 2, 3, 4. And 5 stones should be scattered. In order to play this game, you must follow its rules. Of the 5 stones in your palm, 1 is key to the game. It should be tossed in the air and never substituted by another. The tossed stones should be caught as you pick one from the ground. In the first round, following suit, pick up the rest one by one. If you don't know the rules of the game, feel free to ask your grandmother. This game played by our ancestors should be kept by their descendants. Эл кайда көчөт? Ырды номер 86 орто мектебинин окуучусу Арыкшаев Калыйнур кыргыз, орус, англис тилинде сиздерге окуп берет. Ой
Өйді көч, өйді көч, өйді көч. Ылдый көч, ылдый көч, ылдый көч. Ел қайда көчөт, ел қайда көчөт. Көш жөнін айтат. Жөрмөлөйт өйді, жөрмөлөйт ылдый. Қолыңа қонсо, учкуча шашат. Өйді көч, өйді көч, өйді көч. Ылдый көч, ылдый көч, ылдый көч. Ел қайда көчөт. Мен ушул ырдын орусчасын айтып берем. Божья коровка, Божья коровка, полети на небо. Подскажи-ка людям, куда им переехать? Божья коровка ползет по листочку. Красные крылышки, черные точки. То ползет вверх она, то ползет вниз. Божья коровка, на ручку садись. Если пересядешь, я тихо скажу, шепотом тебя нежно попрошу. Божья коровка, улети на небо. Подскажи-ка людям, куда им переехать? Мен ушулардын англисчасын айтып беремин. Ladybirds, move upwards, move upwards, move downwards, move downwards. Ladybirds, tell us, ladybirds, where are we headed? Will you crawl upwards or downwards, or land on our palms and fly quickly away? Move upwards, move upwards, move downwards, move downwards. Where are we headed? Чүкө оюну. Номер 99 орто мектебинин окуучулары Мирбеков Билал кыргыз жана орус тилинде, Абдивалиев Арслан англис тилинде окуп берет. Өкчөп калчап ойнойбуз, бөкта жыдымай, алчыгын сокубанабыз, атаандашты утубай. Чүкө оюну кызыгай, утуп алмай утулмай, шап алышат жеңилсең, жазадан баш кутулбай. Чүкө элдин эрмеги, чүкө ойнойбуз, кел бери. Кызыл-тазыл боелгон чүкөң менен жеңмени. Азыр мен ушул ырды орус тилинде айтып берем. Игра вальчики. Девочки и мальчики, все играют в вальчики. Вот летят на землю кости, поиграть идите гости. Встанут кости бёкта, загораются глаза. Если жыдымай дадут, все победы пропадут. Альчики смелей бросай, встанут алчи, побеждай. Интересная игра, научиться всем пора. Если плохо ты бросаешь, шап, получишь проигрыш. Вот забавная игра, научиться всем пора. Будем мальчики цветные, мы с друзьями зажигать. Подходите, не стесняйтесь, кто нас может обыграть. Knuckle bones. A knuckle bone is thrown like a dice. It can fall in different positions, but when it lands upright, we happily accept its privileges. Playing knuckle bones is interesting for winners and losers alike. But if defeated, be ready for a quick slap on your hand. Knuckle bones are engaging, so come on, let's play. Throw down your painted knuckle bones and try your best to beat it. Дал ушул чүкө оюну аттуу Элмире жекебиздин ырына Догдурбай Урманбетов агайыбыз оон жазган. Аны азыр сиздер үчүн Аруна борбору аткарып бергени турат. Аталган борбордун солисттери дейле Нурканов Чыңгыз жана Нурканов Элдияр. Ошондой эле Аруна борборунун жигиттери сиздер үчүн бийлейт. Бийди даярдаган хореограф Айгерим Кадырбекова. Чоп, чоп,
Короз жана Алмаз. Номер 86 орто мектебинин окуучусу Алмазова Аелина кыргыз, орус, англис тилинде көркөм окуйт. Жумабаев Адил менен Жумабаев Эдил короздордун ролунда, ал эми Эргешов Амантур жалкоо баланын ролун сиздерге ойноп берет. Терезеден мойну созуп, кыйкырат коросаң эрте, ачууланды ак Алмаз, уйкуң буздуң да эрте. Анда короз жооп айтат, туура бекен көрбакат. Алмаз менен корозду уктап апасы баш чайкап, кукареку, кукареку, кукареку. Тургуң, сабакка баргын, дагы уктап калбан. Күндө өзүң кечигип, класста чыр салбагын. Эми ушул эле ырдын орусча котормосун айтып берейин. Петушок и Алмаз. Петушок кричит с утра: всем давно вставать пора. А Алмаз сопит и злится: не буди, так не годится. Петушок все не уймется. Кукареку, кукареку, кукареку. Поднимайся, крик несется, не валяйся на боку. Чтобы быть веселым в школе, не ворчать и не стонать. Надо вовремя ложиться, надо вовремя вставать. Мама слышит и смеется. Петушок-то молодец. Вот Алмазу достается, день прогонит наконец. Эми ушул эле ырдын англисча котормосун айтып берейин. Алмаз and the rooster, a rooster crowed at the dawn. From reason the chicken coop. Getting cross, Алмaz cried, you've disrupted my sleep. Now see if the rooster response was correct and to the point. When his mom heard their talk, she shook her head and smiled. Cockle-doodle-doo, cockle-doodle-doo, cockle-doodle-doo. Get up and go to school. Don't go back to sleep. Don't make a fuss. You've been late for class. Эльвира Төлөкова топ. Номер 99 орто мектебинин окуучулары Эркинбеков Русланбек орус жана англис тилинде, Абдужамилов Альфинур кыргыз тилинде сиздер үчүн окуп берет. Топтоп этип секирет, томогону бекинет, барыбызды издетип, шайыбызды кетирет. Чектен чыгып кечир топ, когорту бир көзүмдү, тамга уруп бир тепсем, укпай койду сөзүмдү. Oyun dese ışıgat, top etip kaçırat. Barыбызды суй чыгып, анан топун басып. Мячик прыгал и скакал. Прыг, 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 прыг. Укатился и пропал. Шмык, 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 шмык. Затаился, замолчал. Ищем мячик всей семьей. Где мяч? Где мяч? Кто пинал его ногой? Не плачь, не плачь. Мы найдем его с тобой. Вот нашли, опять играть. Прыг-скок, прыг-скок. Скачем быстро с ним опять. Прыг-скок, прыг-скок. Стол и стул, стена, кровать. Бац, попал мне мячик в глаз. Бомбой, бомбой, непослушный он у нас. Бомбой, бомбой. Я усталый и чуть живой. Вот мой маленький рассказ. Мен ушул ырды англис тилинде айтып берем. The ball bounces at stumps. It rolls and we can't find it. Looking for it everywhere. We all become exhausted. That unreal ball is uncontrollable. Dark bruises rose below my eye. I hit the ball against the wall, but still it won't obey me. Эмесе дал эле ушул ырга Догдурбай Урманбетов агайыбыз обон жазган. Аны азыр алдыңыздарга Аруна Борборунун кыздары аткарганы турат.
Булак номер 86 орто мектебинин окуучулары Тургунбаева Раяна кыргыз, орус жана англис тилинде көркөм окуйт. Ал эми Рыспекова Айназик кыздын, Ахматжанова Айчүрөк апасынын ролун сиздерге аткарып берет. Көргөнүнө ишенбей, аттап, буттап, чалынып, апакеле булактан, Айжан мынтек камынып, бурк-бурк буркулдап, булак кайнайт буусу жок, сузуп алсам эмнеге, тамчы ысык суусу жок. Эмне үчүн деп суроолуу, колун жайып тигилет, апасы каткырат, көп сурооңдун бири деп. Кайнап чыккан тереңден, тиш какшаткан муздак суу, алгач көргөн сендейди, таң калтырган булак бу. Эми ушул элердин орусча котормосун айтып берейин. Родник. Айжан бежит, Айжан кричит и торопливо говорит: апа, родник бурлит, кипит, какой-то пар над ним стоит. Бурк-бурк-бурк, кипит вода. Я окунулась, но она совсем холодная была. Ну как же так? Скажи, апа. В ответ Айжан смеется мать. Вот так вопрос, что же мне сказать? Ручей бежал, журчал и пел. Тебя увидел и скипел. Но в глубине ручей студен, он будет холодным обречен. Эми ушул эле ырдын англисча котормосун айтып берейин. Spring, stumbling and wobbling, she can't believe what she sees, and keen to find out, Aijan turns to her mom. A thermal spring simmers, some why there no steam, and when you go to collect it, the water isn't hot. Shooting her mom a glance, she waves her hands. Why that so? In response, her mom laughs and charges so many questions. It comes from deep underground. It seems that the water is cold. That is because it's so spring, and at first sight it amazes one and all. Тармалгозу жана Амантай номер 86 орто мектебинин окуучусу Мисбеков Жуманазар кыргыз, орус, англис тилинде окуп берет. Ал эми Асанбеков Умар Козунун, Русланбекова Нургыз Амантайдын ролунда. Жаңы гана көз жарган, тармал козу тыбырап, карман албай денесин, такан чыктап чыгылат, туулар замат кызгай, козу кетти телчигип, тай-тай баскан Амантай, жетпей жүрөт энтигип, оюн карак буэко, бул дүйнөнүн эркеси, козу күчү Амандан, Аман үйдүн кенжеси. Эми ушул ырдын орусча котормосун айтып берейин. Кудрявый ягненок и Амантай. У овечки народился маленький ягненок. Весь в кудряшках, вот трясется голос его звонок. Ножки тонкие дрожат, он едва стоит. Но прошло всего полдня, смотрим, он бежит. Амантаю целый год, он уже большой. За ягненком он бежит, топает ногой. Но не может Амантай малыша догнать, а ягненок, видно, хочет весело играть. Вот они играют оба, веселые, резвые, не хотят остановиться. Вот еще малы, Амантай в семье последний маленький сынок, а ягненок еще меньше сел у его ног. Эми ушул ырдын англисча котормосун айтып берейин. Амантай and the curly lamb. At first the newborn lamb visits the walls of curly fleece, can't stand up and losing its balance tumbles down. But interestingly, once it starts walking, our toad Amantai can't keep his visit. These two playful creatures are coddled by the universe.
Amantai is the youngest in his family, but Lamb's youngest still. Сыясы кургай элек жаңы ыр жана жаңы обондугасыздар. Балапан сөзү Элмира Төлөкованыкы, обону Догдурбай Урманбетовтыкы, Аруна тобунун солисти Азаматов Нурислам сиздер үчүн аткарып берет. Жүгөрүнүн авасын, түн акылы валасын, токтолбосоң эртерек, токмокту жеп каласың. Чип, 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 энесинин оозунан, жеген жемин талашкан, кушул сарыз балапан, тентек экен карасаң. Ай балапан, балапан, бала, 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 балапан. Ай балапан, балапан, бала, 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 балапан. Чип, чип, чип. Кулалыны билбейсиң, өзүң үйгө кетпейсиң. Кубалатып артыңдан, тентеги жок жүрбөйсүң. Чип, 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 энесинин оозунан, жеген жемин талашкан, кушул сарыз балапан, тентек экен карасаң. Ай балапан, балапан, бала, 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 балапан. Ай балапан, балапан, бала, 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 балапан. Чип, чип, чип. Кайталап бул адатын, кайрып келди канатын. Айыксын деп батырак, таңып койду жаратын. Чип, 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 энесинин оозунан, жеген жемин талашкан, кушул сарыз балапан, тентек экен карасаң. Ай балапан, балапан, бала, 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 балапан. Ай балапан, балапан, бала, 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 балапан. Чип, чип, чип. Бөдөнү ырды номер 86 орто мектебинин окуучусу Кайбылдаева Сезим кыргыз, орус жана англис тилинде көркөм окуйт. Авторы Эльмира Төлөкова. Быт-былдык, быт-былдык, быт-былдык тайт бөдөнү. Көрсөң шалба талаадан, көз сала жүр тимеле. Бадал, урай, чийлердин арасында уясы. Жүгүргөндү учкандан артык көрөт кыязы. Душманынан жүгүрүп, кутуларын бил мунун. Быт-былдыктап сайрайт ал, ичке каткан сыр муңун. Эми ушул эле ырдын орусча котормосун айтып берейин. Перепелка, перепелка поет. Быт-былдык, быт-былдык. К ее пению в долине привык. Наблюдаю за ней. Ее вижу всегда на земле, и в траве, и в кустах. Вот спорхнула с гнезда, ловко прячет его, и его не найти ни за что. Быстро бегает птица, бежит от врагов. Быт-былдык, мой секрет вот каков. Эми ушул эле ырдын англисче котормосун айтып берейин. Quail, Bob White, goes the song of the quail. If you spot them in a field, they'll run away in fear. They hide their nest at the base of shrubs, and being poor flyers, stick to walking on the ground. They pour out their woes, calling Bob White, and warding off their predators. They thus stay safe. Азыр ушул
Сасык үпүп деген ырды окуу үчүн алдыңыздарга номер 86 орто мектебинин окуучулары Амитов Рамис кыргыз жана англис тилдеринде окуп берет, Алишерова Ханзада орус тилинде окуп берет. Ал эми Өмүрзаков Мирзат үпүптүн ролун сиздерге аткарып берет. Үпүп, үпүп, үпүп. Сасык үпүп эч качан тазалабайт уясын. Бала апаныңки багат, жыйыштырып уятын. Сакташ үчүн бүлөсүн, уясы ким жыттанат. Андан сасык үпүп деп койгонтуба эл атап. Ушакчан үпүптөр сүйбөйт экен бири-бирин. Эки бүлө бир жүрбөйт, билгин үпүп кимдигин. Эми ушул ырдын орусча котормосун айтып берем. Удот. Үпүп, үпүп, үпүп. Удот кричит, в гнезде сидит, гнездо не чистит никогда. Птенцы грязнущие всегда. Зачем грязнули? Он такой, и запах от гнезда дурной. Зато врагов не встретишь тут. Гнездо удода обойдут. Еще скандальный он сосед, несет своим соседам вред. Кричит пронзительно, үп-үп, удоды рядом не живут. Эми ушул эле ырдын англисча котормосун айтып берем. Хупоу, хупоу, хупоу. Hupous, hupou. Hupou nestes astinki, they never bother to tidy. They are home and kids go dirty, but they don't feel guilty. To keep predators at bay, Hupou's secret ascent. Smell so rotten, snakes stay clear of their chicks by emitting a stench to protect their brood. These birds became known as stinky Hupous. Hupous, hupous, hupou. Торгой ыры номер 86 орто мектебинин окуучулары Турдызакова Акылай, Мейманалиев Элхан жана Урматбеков Умар кыргыз, орус, англис тилдеринде көркөм окуп беришет. Торгой ыры жашоонун жашыл жаздын жарчысы, суу сап турган өмүргө кубанычтын тамчысы, ырдай таттуу турмушту дирилдетип канатын элеп алып боз торгой. Асман жердин арасын, көктөм жаздын көркөмүн, жамгыр төгө өткөнүн, тоо таянып чыккан көн, жашоого өмүр сепкенин. Песня жаворонка. Жаворонок летает как прежде. Он приносит весну на полях. Вместе с весной к нам приходит надежда. С ней растает и жизнь, и земля. Радостно песни поют и порхают. Он воспевает весну и простор. Дождик, что землю водой орощает. Солнце, что тихо встает из-за гор. В горы лучи посылают и в поле. И расцветают в ответ им цветы. Ночь воспевает певец по неволе звезды, луну. Полный мир красоты. Пение его голосистом мы слышим. Песня акынов, что живы в веках. В них говорится, как степь тихо дышит. Также поет о лесах и горах. Песни его и о реках ревущих. Песня о тонких седых тополях. Жаворонок среди птичек живущих первый приводит весну на полях. Эми ушул ырдын англисче котормосун айтып берейин. The song of the lark. The song of the lark is believed to herald the coming of spring, a bringer of joy to all. It renews people's interest in life as it sings of life's sweetness, incessantly flapping its wings. Its song can be well heard, floating from earth to the sky. It sings about the beauty of May and how after the driving rain, the sunrise behind the mountains marks a new beginning in life. The sound of this small songbird is the voice of spring. All of our hopes and joy are imparted by the lark. Дал ушул ырга
Камчыбек Букалаев агай озуон жазган Торгой ыры жаңырсын анда. Мукаш Абдыраев атындагы республикалык атайын музыкалык орто мектеп интернатынын окуучусу Касиет Токтосунова сиздер үчүн аткарып берет. Торгой ыры жашоонун жашыл жаздын жарчысы, суусап турган өмүргө кубанычтын тамчысы, ырдай таттуу турмушту берилди деп канатын элеп алып боз торгой асман жердин арасын, ырдай таттуу турмушту берилди деп канатын элеп алып боз торгой асман жердин арасын. Көктөм жаздын көркөмүн жамгыр төгүп өткөнүн, тоо таянып чыккан күн жашоо өмүр сепкенин, ачылганын гүлдөрдүн бейт билдигин күндөрдүн, көдөй кара болсо да сулуулугун түндөрдүн, ачылганын гүлдөрдүн бейт билдигин күндөрдүн, көдөй кара болсо да сулуулугун түндөрдүн. Ырдай торгой токтобой улуу кыргыз сырларын, көмөккөйдөн куюлтуп өлбөстүктүн сырларын, безеленип муштумдай денесине батырган, торгой ыры жазууну үмүттөрдү чакырган, безеленип муштумдай денесине батырган, торгой ыры жазууну үмүттөрдү чакырган. Торгой ыры жазууну үмүттөрдү чакырган, торгой ыры жазууну үмүттөрдү чакырган. Сагызган номер 86 орто мектебинин окуучусу Дастанов Даниэль сиздер үчүн көркөм окуйт. Көгүлтүр кара боору ак, куйругу узун өзү сак, сагызган куудай акылдуу, жаман жагы колу туткак, жанына жакын жалтырак, нерсени көрсөң алып шак, уясын көздөй ашыгат, табылгыс кылып жашырат. Өзгөчө жагы бир эмес, бир нече уя салганы, бирөөнү өзү уялап, үйкүгө жарайт калганы. Сактыгы эмес соктогу, ажалга сүйрөйт азгырып, талашып жатып тамагын, кырсыкка калат кабылып. Эми ушул ырдын орусча котормосун айтып берейин. Сорока. Цвет пера и синя-черный, клюв и голова, хвост длиннющий, глаз хитрющий, белые бока. Разговорчивая птица, любит потрещать, прыг на ветку, бац соседку, любит рассказать. Вороватая сорока, тащит, что блестит, кольца схватит, серьги спрячет и долой летит. Суетливая сорока строит два гнезда, ветки носит, пух подбросит, дом займет сова. Эми ушул ырдын аңызча котормосун айтып берейин. Magpies, mostly black with a white plumage breast, and elongated tail magpies are vigilant and intelligent birds. On the downside, they are puffers. Walk, 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 a walk, walk, ooey, ooey. As soon as they spot something shiny, it's carried quickly to their nests. They build their homes with care, well out of people's reach. Walk, 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 a walk, walk, ooey, ooey. Magpies give loud warnings
of any impending danger. When magpies sing out loud, we accept visitors to our homes. Walk, 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 a walk, walk, uy, uy. Булбул. Номер 86 орта мектебинин окуучулары Анапияева Айзрек кыргыз жана орус тилинде, Алмазова Аелина англис тилинде көркөм окуйт. Кубул жуган үнү бар, уксаң укмуш тили бал. Башка куштан айырмалап, булбул тилин билип ал. Келген куштун бул түрү, бактуу жерди мекендейт, туурап сайрайт бири-бирин, мен да сенден өтөм деп. Жаз келгендин белгиси, булбул сайра бергүсү. Кош үнүндө жаңырат, табияттын дем күчү. Эми ушуларды орусча котормасын айтып берейин. Соловей, соловей среди ветвей, звонко песенки поет. Льется звук, как сладкий мед. С песней не сравнишь ни с чьей. Прилетает он весной, расцветает с ним сирень. То красивей, то нежней он поет, наш дорогой. Слышит птицу целый свет, горы, солнце, небеса. К нам опять пришла весна, мир той песенкой согрет. Эми ушул эле ырдын англисче котормосун айтып берейин. Nightingale, it sings its beautiful song so prettily. You stop to listen to their melody. With song so sweet and special, there is no mistaking its identity. A migratory bird, the nightingale, breathes in the forest, and there they sing against each other, as if competing to be the best. Азыр урматтуу меймандар, жаңы ырдын, жаңы обондун бет ачарына күбө болосуздар. Ай-ай балам, сөзү Элмира Төлөкованыкы, обону Камчыбек Букалаевдыкы. Аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Аруна Балдар маданий борборунун жетекчиси Шахризада Аскарова. Күлүп турсаң күлкүң ай-ай, булбураган уйкуң ай-ай, эрчи ыйлап жүрмөлөсүң, балкыйт менен балам ай-ай, ай-ай балам, ай-ай балам, бал татыган тилиң ай-ай, ару таза периштемсиң, тербебесиң белиң ай-ай, Кудай берген периштемсиң, сен бар үчүн жашоом ай-ай. Тынчуктасам түнүм ай-ай, ойноп турсаң күнүм ай-ай, ак сүйүүдөн бүткөн назик, ай чырайлуу гүлүм ай-ай, ай-ай балам, ай-ай балам, бал татыган тилиң ай-ай, ару таза периштемсиң, тердебесиң белиң ай-ай, Кудай берген периштемсиң, сен бар үчүн жашоом ай-ай. Кас-кас туруп бастың ай-ай,
ар бир нерсенин башталышы жана соңу болот эмеспи? Жогоруда өзүңүздөр күбө болгондой, акын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, филология илимдеринин кандидаты Элмира Төлөкованын кенже балдар үчүн жазган Жашынмак деген аталыштагы китебинин бет ачары борборубуздагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн Сейтек улуттук борборунда болуп өттү. Албетте, өттү деп айтып койгон оңой, бирок көшөгө артында көптөгөн адамдардын талбаган эмгеги бар экенин мына мынтип кезеги келип турганда атап өтсөк эч кандай ашыктык кылбас. Китептин жарык көрүшүнө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар агенттиги экени улам айтылып жатты. Ал эми ушул иш-чаранын өтүшүнө демилгечи болуп, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мураталиев Мелис Казакбаевич башынан аягына чейин көз салып, өзү алып барды. Китепти орус тилине которгондор Жылдыз Акаева, Анна Бичевина. Англис тилине которгон филология илимдеринин кандидаты Алтынай Токтоматова. Редактору Лаура Хамилтон. Учурда китепти түрк тилине которуп жаткан айым Эмине Нур Атакалын. Китептин сүрөтчүсү Айтбүбү Бадахшанова. Ырлардын музыкасын жазган композиторлор Кыргыз Республикасынын эл артисти Камчыбек Букалаев, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Обончу Догдурбай Урманбетов. Концерттик номерди даярдаган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Аруна Балдар маданий борборунун жетекчиси эстрада ырчысы Шахрезада Аскарова. Хореограф Айгерим Кадырбекова болду. Ал эми борборубуздагы Төлөгөн Касымбеков атындагы номер 99 орто мектебинин директору Гүлмира Кадырова, ататылган мектептин окуу тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Сыргагүл Кудайбердиева, англис, орус тили жана башталгыч класстарынын мугалимдери, кенже класстарынын окуучулары менен Агауда Калыс Ордо конушундагы номер 86 орто мектебинин директору Гүлжамал Мадамилова, 4-Б классынын класс жетекчиси Гүлнара Байганаева, жалпы окуучулары менен аларга жакындан көмөк көрсөткөн орус тили мугалими Тургунова Жазгүлдүн кошкон салымдары зор болду. Ушунча адамдардын күчү менен даярдалган иш-чара Улуттук каналдын Баластан студиясы менен ЛТРдын Билим Элим каналы аркылуу тартылып алынды. Баса дагы бир жагымдуу окуя тууралуу айта кетели, көрсөтүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ыкчам иликтөө кызматынын ардагерлер кеңешинин өкүлү, милициянын полковниги Жумабек Жугариев Элмира Төлөковану мээримдүү айым төш белгиси менен сыйлап өттү. Чындап эле кыргыз, орус, англис тилиндеги китептин бет ачары Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткандыгы бул факт экенин баса белгилеп айтып кеткибиз келет. Кыргызда жакшы сөз бар, китепти ачсаң китеп сени ачат дейт. Ансыңарындай ушул Элмира эжекем жазган керемет китептерди биздин могул бөбөктөрүбүз ачкан болсо, кыргыздын улуттук бир баалуулуктары жана табиятка болгон мамиле жөнүндө кең кесири маалымат алат деген ойдобуз. Ушул Жашынмак китеби дагы жалпы биздин бөбөктөрүбүздү аруулаган керемет китептердин катарын толуктасын. Кайрадан жолукканча сак саламатта калыңыздар.